Аялын өлтүрүп огородко көмүп койгон. 2024 жылдын июнь айы Бишкектеги Свердлов райондук милициясына кайрылган жаран 60 жаштан өткөн апасы дайынсыз болуп жатканын билдирген. Ошондон тартып аялды издеп башташкан. Окуядан 1 жыл өтүп аялдын дайыны белгилүү болду. Тилекке каршы ал өлтүрүлгөн. Милициядан кылмышка шектелип, жарандык никедеги күйөөсү кармалганын маалымдашты. Тергөөдө ал аялын өлтүрүп сөгүн короого көмүп салганын билдирген. Кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Азыр бир жигит чалып атат да Бишкектен. Кече Бишкекке машина алганы акча көтөрүп алып барган экен эле. Анан 1-2 күн машина издептир. Кече 3-үнчү күнү машина издеп, анан таппай обедтерде бираз баш ооруп отуруп калып, анан энергетик ичкен экен. Энергетик ичип, эси ооп жыгылып калыптыр. Анан акчасын бирөө алып кетип калыптыр. Мындайча айтканда акчасын жоготуптур да. Өзү эси ооп жыгылып калыптыр, эч нерсени билбейм дейт. Эмнеден болуп атат? Бул энергетиктен болуп атат да. Энергетик ичип, давлениям көтөрүлүп, эси ооп жыгылып калыппын дейт да. Мен канча айтам сиздерге? Энергетик ичкен жаштар, жигиттер, азыр кыз балдар да ичип калды көбү. Энергетик ичпегиле деп кайра какшап айтса да иче берет экенсиңер. Өзү силерди ичкиле деш керек экен. Ошондо ичпей каласыңарбы билбейм. Бул биринчиден сахарды көтөрөт. Эртең сахар болуп каласыңар. Экинчиден бөйрөктү жейт. Жүрөктү отургузат. Анан эркек балдар эртең тиги жагыңар иштебей калат. Ачыгын эле айтайын. Себеби ошого зависимый болуп каласыңар да. Ошого зависимый болуп каласыңар. Анан сахар болгон адам эркектик жактан бираз мына урологдор деле айтып жүрөт, медиктер айтып жүрөт. Эркектик жактан бираз слабыйраак болуп калат. Ушул жагында эске алып койгула. Силер бүгүн жашсыңар, энергия алуусуңар, күчкө толтурасыңар. Бирок 50ден ашканда, 40тан ашканда эртең пырк болуп калышыңар мүмкүн да. Ошон үчүн энергетиктен алысыраак болгула. Мен атын атабай айтам. Атын атасам сразу эле сотко берет буларчы. Ушул эми силер жакшы болсун, ден соолугу чың болсун, ичпесин, эси ооп жыгылып калбасын, акчасын жоготпосун деп атам да. Күйгөнүм үчүн айтып атам. Болбосо мага баары бир эмеспи.